Бұхыл, сараңдық, сараң. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, сараңдар бойынша қиямат күні башына ашында жер деліп қояды дейді сараң адамдарға. Берешен адам Аллаға жақын, бейішке жақын, елге жақын. Сараң адам Алладан ұзақ, бейіштен ұзақ, елден ұзақ. Ақшаны барын шашып деген жері жоқ. Сіз да бала шақаңыз бар. Ошон үчүн кембағалдарды, оорукчандарды, инвалидтерди, қолынан келбегендерди карай жүргүлө, аз болсо да ушундан курсагын токалып жүргүлө. Болду. Алланын динине, Алла Тааланын махлуктарына сарптагыла деп Кур'анда Каримде Алла Таала айтат: "Биз бергенден бергиле кичине. Я юхаллатина аману, анфиqu мимма разакнакум." Биз берген, би ошону сен канча тапкан болсоң, биз ойлобойлу кыйындыгымдан, шумдугумдан, билимимден таап алдым деп. Алланын каалоосу болбосо бир тыйын таппайт элек. Бир сомсуз бу дүйнөгө келгенбиз. Бир кийимсиз, кечиресиздер, бир турсасыз дүйнөгө келгенбиз. Бир сом жок келгенбиз. Ошондой эле кетебиз го, ооба. Бирок ошол сизде ошо бизге акылды ким берди? Эсти ким берди? Билимди ким берди? Күчтү ким берди? Бир убакта жөрмөлөй албайт элек. Бир убакта атабызды, апабызды тааныбайт элек. Бир убакта нанды өзүбүз жей албайт элек. Өзүбүз ажытканага бара албайт элек. Булардын бардыгын берүүчү ким? Кайыптагы көзгө көрүнбөсө эле эмне? Ал жок дейсизби? Мына сизге бизге берип туруп, ошондо Алла Таала айтат: "Анфиqu мимма разакнакум", биз бергенден бергиле. Мен кабла яти, ушундай күндөн мурда ал күнү эч кандай достук дагы, шапаат дагы эч кандай болбойт, соода сатык дагы болбойт. Демек ахиретте айтат: "Яумун ла бай'ун фихи ва ла хуллат". Соода сатык дагы болбойт, достук дагы болбойт, вала шафаат дагы болбойт, ортомчулук дагы. Демек biz az bolsa dagı kayırımdılıkka, bugün israfkerçilikке kılsak, жүрөгүбүз макул да. Kayırımdılıkka gelsek, жүрөгүбүz макул эмес да. İsrafkerçilikке meyli дейбиz. Той жана башка канча деген акча жөнүндө эле өткөрсө болот. Бирок ошондо чоң-чоң кафелер канча деген исрафкерчиликтер. Тамак аштар канча калып атат тугандар. Бирок бул жердегини карап туруп кичине кембагалдарга карап коелу жок. Мына тугандар.